Сыртта жамгыр жаап, кыштын суугу түшүүдө. 2 ай мурда жол боюнда картондун үстүндө уктап жаткан Исхак бүгүн 3 бөлмөлүү үйдө чурка ойноп көңүлү куунак. Бирок апасы Зульфия Үсөнова мэрия кызматкерлеринин үй комитетинин себепсиз текшерүүлөрүнөн стресске кабылган. Hiç kanlay akısı yok. Onu bundan kom bir günde 3 mal 4 mal üyümde tutat. Yerim geldi, kaç erkek geldi. Kanlay akısı var üyümde tutkanı tam komdu. 3 mal 4 maldan tuttu bir cuma bir gün koydum ben. Az ikinci gün ömer topalan kıldım. Akım var beni. Akım var. Tınç yaşayışım gerek. Зульфия Үсөнова бул тууралуу 2 күн мурда милиция кызматкерлерине, журналисттерге да маалымат берген. Учурда коомчулук кайрадан кызуу талкууга алууда. Ал эми үй комитети анын үйүнө өзү чакыргандыктан жардам бергени баргандыгын, буга чейин дагы жардам берип келгендигин айтат. Келиним айтты, күндө сизди сурап атты деп. Мен эмне керегим бар экен деп чыгып сурадым. Сурасам антеннам туура эмес коюлуп калыптыр деди. Электрик айтайын дедим. Аристонун бир жерин бузуп алыптыр, аны чакырып берейин дедим. Чакырып берейин десем, мына коробкаларда деди, мага керексиз нерселерди бериптир деди. Ачып көрүп койдум мен. Баягы сайттын немеде коробкаларда. Анан ваннаны мен Аристонду көргөзгөндө ваннаны көрдүм. Ошол кичине адаптация болгучакты, үйрөнсүн, коло кошуулар менен жакшы болсун деп кварталдык комитеттин башчысына биз тапшырма бергенбиз. Жардам берип туруңуз деп. Анан эмне керек болот, кандай жетишпегендер болсо жардам берип туруңуз деп бергенбиз. Ал киши ал жерден кабар алып турат. Бул талаш үй документтеринин Зульфия Үсөновага берилбегендигинен келип чыккан. Кара Суу шаарынын социалдык башкармалыгынын жетекчисинин айтуусунда үй 4 баланын атына жазылган жана эң кичүүсү 18 жашка чыкмайын, энесине документтердин оригиналы берилбейт. Бирок эгерде сураса, сертификатты көрсөт дедим. Ключуң турат. Сени ал жерден эч ким алдап чыкпайт. Андай дешке эч кимдин акысы жок дедим. Эгерде ушунда керек болуп турса, ога чейин убактынча мына көчүрмөлөрдү көрсөтүп тур, а мен сага 21 күнү кызыл үй китепчесин кылып берем дедим. Жардамга муктаж жарандарды шаардык мэриянын өз көзөмөлүнө алганы албетте жакшы. А бирок Үсөнованын көз жашында дагы жөн бар өңдүү. Анткени ал ата энелик укугунан ажыратылган эмес, ага ылайык документте энесинин дагы аты жазылуусу керектигин мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин ага нотариусу айтат. Эгерде ата энеси ата энелик укугунан ажыратылбаса, же болбосо жанагындай спирттик ичимдиктери, наркотикалык жактарды убактылуу пайдаланган болсо, убактылуу жанагындай ата энелик укугунан ажыратылып калган болсо, анда бул нерсе ул социалдык коргоо башкармалыгынын атайын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү бар. Ошол бөлүмдүн өкүлдөрү аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. Кандай гана иш болбосун, үйдү сатып алуулу же сатып алуу же сатуу болобу же менчиктештирүү болобу, мына ушул учурда ушундай гана болуп пайдаланышы мүмкүн. 2 ай мурда метрикеси жок балдардын бүгүн бардык документтери ыкчам бүтүрүлүп, 2 мектепке, Исхак бала бакчага жайгаштырылган. 4-өөнө тең 810 сом өлчөмүндө жөлөк пул жазылган. Бирок балдардын энеси ноябрда акчасын ала албай, карызга оокат аш алып жаткандыгын кошумчалады. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, Ош ТВ.